Баткен шаарында мына 25 жылдыгыбыз өтүп атат. Бул Кудайга шүгүр жакшы. Бирок шаардай кылып карашыбыз керек да мындан арычы. Көп жерлерде мусор, арыктар тазаланган эмес. Баягы не деп коет, мындай бир нерселер эгилип, каралып, шаар катары каралган эмес. Ушулардын бардыгын эмнени жашырабыз биз, туурабы? Мактап эле отура бербестен бир кемчилигибизди айтышыбыз керек. Мындан ары жергиликтүү бийлик органдары, губернатор, аким, мэр көрөдө. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бирден лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Ушул иштерди катуу колуңарга алгыла. Мына шаардын центринен өтүп кетип атсаң, ошол жердеги лотоктун ичи толо мусор. Эч ким тазалап койгон адам жок. Ошол жерди тазалаш үчүн акча керекпи? Акча керек эмес. Гыждан керек ичинде. Мына бизде ушинтип коет, билбейм, силер ушуга түшүнөсүңөрбү? Жүрөктө мына жерде гыждан керек. Күйүш керек өзүнүн ишине. Күйүп ошол ишти аткарыш керек. Мамлекеттин ишине берилгендик менен кызмат кылыш керек. Элге берилгендик менен кызмат кылыш керек. Ошондо гана анан иш алдыга жүрөт. Анан лиш беле ошо отуруп 5 күн отурам, 10 күн отурам деп эле отура бербеш керек. Ушуну мындан ары Баткен облусунун бардык жетекчилери өз колуңарга алгыла. Мурда биз ойлойт элек, ак бийликтегилер эмне үчүн иштебейт? Бийлик колго келгенде биз мондай кылып берет элек деп ойлойт элек. Мына азыр бийлик колубузда турат, иштегиле ушуну. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Иштегиле. Kimdir biri işlemey durgan bolsa, je начар иштей турган болсо, чара көрүлөт. Муну дагы эстен чыгарбаңыздар. Урматтуу эл журт, мен бир аз майрамдын алдында туура эмес сүйлөп койсом капа болбойсуздар, бирок ушундай маалда айтпасаң качан айтасың? Анан бири-бирибизди алдап, бири-бирибизди коргоо менен жүрө бербестен. Мындан ары эми Баткен облусу өнүгөт, шаар болот. Мына могул жерлерде 12 этаждан үйлөр турат, тим эле зыңгыйып. Жанагы Москвадагы үйлөр ушул жерде болот. Бишкектеги үйлөр ушул жерде болот, Баткенде. Эл журттун баары кайтып келет. Мына ушул үйлөрдү курабыз дегенде башында келип мен облат администрациясына чогулуш өткүзүп, баарына тапшырма берип кеткем мындан 2 ай мурда. Бирок курайлы десек, чакырып, үй курайлы, жер бергилесек, жер жок дейт. Кандай жер жок? Ушундай жер жок дейт. Баткенде жер жок. Бербейбиз. Каяка барып курсаңар, ошака барып кургула дейт. Анан ошондон мен силерге жер таба берем деп туруп, издеп мына жерлерди таптык. Дагы табабыз жерлерди. Иштетилбеген, туура эмес приватизация кылган жерлердин баарын алабыз дагы мамлекетке өткүзүп беребиз. Так, bir adam 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 10 гектарды басып жатып, ал эми калган эл журтка 4 сотуктан жер тийбеген бул эмне деген акыйкатсыздык? Ушул акыйкатсыздыктын бардыгын жоёбуз. Кудай кааласа. Им Мотуевдин карыз өндүргүчтүгүн текшерет. Нурлан Мотуев айрымдарды шылуун деп атап, алардан жабырлануучу деген тарапка карызын өндүрүп бергенин айткан видеолорун байма-бай баракчасына жарыялап келет. Бүгүн анын бул аракеттери тууралуу парламентте кеп болду. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Мотуевдин мындай иштерине юридикалык баа берилерин айтты. Абдиев кечээ ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аракеттери иликтөө үчүн каттоого алынганын белгиледи. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул Эмбанк мен кызымдын атында Махабат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим.
Сіздерден жардамыңызға мұқтажмын. Жардам беріп қойыңыздарды өтінемін. Жашым 22-де. Урматтуу тугандар, баарыңарга салам. Аялдамада отуруп, ар кандай ойлор келип атат. Силер менен кеңешейин деп атам. Жакын арада маалымат чыкпадыбы? Жол кире накталай төлөсөң 40 сом болот депчи. 40 сом болот деп. Анан негизи элге Тулпар карта менен төлөгөн, виза карта менен төлөгөн ыңгайлуу. Көп эле акциялар болот. Мисалы, мен билишимче азыр 17 сом болуп атса, безналичный төлөгөн. Бакай банктын картасы менен төлөсөң 8,5 сом да. Негизи элге бул ыңгайлуу болмок да. Бирок ал картаны өздөштүрүп алган адамдар аз да. Мен башкасын айткым келип атат. Жакында эле бул маселени эң эле жогорку деңгээлде көтөрүлүп атат. Өлкө башчыбыз муну айтып атат. Анан мында ой келип атат да, өлкө башчыбыз айтып атса, анда шаар бийлиги иштеп атабы? Мэр иштеп атабы? Вице-мэрлер башкаларчы? Бул ишти алар кылыш керек да. Сөзсүз эле тиги шаар өлкө башчы же ГКМБнын башчысы баарын ушу иштин баарын кылыш керекпи? Бул эмненин көрсөткүчү? Бул шаар бийлиги иштебей жатат да. Бул уят эле нерсе. Силер кандай дейсиңер? Энди кечигип кеткен жарандарды издөө иштери. Чаткалдагы кар көчкүдө калгандардын экөө Башкы Терек айылында жашаган бир тууган агайын экенин айыл башчысы Кубанычбек Орозбаев Азаттыкка билдирди. Ушу биздин айылдан Кийикбаев Кайырбек 1978-жылкы биздин айылдын жараны. Анан Кийикбаев Канатбек 86-жылкы болуш керек эле. Bir tug'an eleda ku. To'g'ri borishi bilan ongacha o'g'ilib qoldi kecha kuni shunday bo'ldi. Shu kutyapmiz ham shu qanday nima bo'lganini. Кийикбаевтердин 1993-жылы туулган иниси Чынарбек көчкүдөн аман калган. Дайынсыз болуп жаткандар Канышкы айыл аймагындагы Коргонсай, Башкы Терек, Кайың суу жана Жаңы Базар айылынын тургундары. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 9-октябрда Канышкы айыл аймагынын 13 тургуну жана Кытайдын бир жараны эндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга кеткен боюнча кайра үйлөрүнө кайтып келген эмес. Кийин издөө куткаруу иштери башталып 16-октябрда саат 14:00-дө 2 адам Коргонсай айылына жакын жерден, кийин дагы 6 адам Кунбел ашуусунан ашкан тараптан аман эсен табылган. Алар Аксай ашуусунда кар көчкү жүрүп 6 кишини басып калганын айтышкан. 8 жаран куткарылып туруктуу жайларына жеткизилди. Мындан сырткары ошол тургундардын айтуусу боюнча дагы 6 жаран кар көчкүнүн астында калды деген маалымат бар. Азыркы мезгилде Чаткал районунан 10 кызматкер жана атайын отрядтан Ош шаарынан дагы 10 кызматкер тартылып, азыркы мезгилде куткаруу иштерине даярдык көрүлүүдө. Көчкүдөн аман калгандардын 6-оосу ооруканага кайрылганы да белгилүү болду. 6 киши тең амбулаторный жардам алып, анан кайра кетишкен. Бүгүнкү күнгө ошо 6 кишинин 3 жараны кайра Чаткал жалпы дарыгерлик практикалык борборуна кайтып, 3 жаран жаткырылды. Бул Максатбек уулу Элдияр, Нарымбаев Жумамидин, Нарбеков Бакытбек. Азыркы учурда абалдары туруктуу, түшкөндөгү диагноздору отморожение легкой степени. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 2-3 күндүн ичинде кар көчкү жүргөн жерге жетип, издөө иштерин баштай турганын министр Бообек Ажыкеев Facebooktагы баракчасына жазды. Учурда катаал шарттарга байланыштуу издөө иштеринде колдонулган техникалар менен иштөө кыйынчылык жаратууда. Жеке тапшырма менен жабыркагандарды табууга тик учак даяр. Аба ырайынын шарттарына байланыштуу азырынча уча элек. Абал жакшырса дароо жөнөйт. Тик учак менен 2 жергиликтүү тургун барат. Алар так жерди аныктагандан соң өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 15-20 адамдан турган чалгындоо тобу 2-3 күн ичинде жетип издөө иштерин баштайт. Бул топ бардык керектүү жабдуулар спутник аркылуу телефон менен үзгүлтүксүз мага маалымат берип турат. Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаев кырдаал боюнча Азаттыкка маалымат берип, куткаруучулар үчүн да көчкү коркунучу жаралып жатканын билдирди. Өзгөчө кырдаал жарыялаганбыз, техникалар жибергенде кооптуу болду да. Кайрада көчкү алып кетишим. Азыр ошо вертолет менен сүйлөшүп атабыз. Бүгүн аба ырайы жооп бербейт экен бүгүн.
эртеңкиге учканга макулдашып атабыз. Анан ул жерге барып, анан жанакы аман калган жарандар көрсөтөт кай жерде экен. Андан кийин ошого жараша иштерди айтабыз. Ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин бузулуп, жамгыр, тоолуу аймактарга кар жаап жатат. Чаткал өрөөнүнө кар түшкөнү кабарланган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги буга чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, нөшөрлүү жаан тоолуу аймактарда кар жаай тургандыгын эскерткен. Түмөнбай Абдинабий уулу, Талгат Абжалли уулу, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.